Аналогияларды ой жүгүртүп табуу татал эмес. Болгону ар тараптуу жана системалуу ой толгоо зарыл. Салам достор. Бүгүн дагы да болсо аналогия, дагы да болсо изденүү тууралуу аңгемелешебиз. Биринчи окшоштуктар. Кеп, интонация. Варианттары: эмерек кресло, соло дуэт, мөмө жемиш жыт, сабак баа. Ойлонууга 10 секунда. Кеп бул сөздөрдүн кыймыл-аракети. Алардын практикада колдонулушу, адамдардын байланышуу куралы. Интонация болсо ар бир кептин айтылыш өзгөчөлүгү. Тактап айтканда, бир эле сүйлөмдүн, бир эле фразанын түрдүү тондо, түрдүү маанайда, түрдүү эмоцияда айтылышы. Мисалы, Асан келди деген эле сүйлөмдү алалы. Асан келди. Асан келди. Асан келди. Демек, жалпы жонунан түшүнүктүү эле болду окшойт. Жыйынтыгында интонация бул кептин ажырагыс бөлүгү. Же кепте сөзсүз интонация болот, же интонациясы жок кеп болбойт десек да жаңылышпайбыз. Же болбосо интонация бул кептин өзгөчө жана маанилүү боёгу, мүнөздөмөсү. Эми варианттарына кайрылабыз. А. Эмерек кресло. Эмерек бул тиричилик үй буюмдарынын бир чоң түрү. Ал эми кресло анын бир мүчөсү. Демек, байланыш түр жана анын бир өкүлү. Же үй бүлө жана анын мүчөсү. Же болбосо бүтүндүк жана анын бир бөлүгү. Бул албетте креслосу жок эмерек деп саналбайт. Же креслосу жок эмерек болбойт дегенин түшүндүрбөйт. Ошондуктан А варианты туура келбейт. Б. Соло дуэт. Соло жалгыз адамдын ырдоосу, дуэт эки адамдын ырдоосу. Байланыш жеке жана көп. Жалгыз жана төөй десек да болот. Демек, бул жооптагы туура эмес. Г варианты. Сабак баа. Сабак илим, билим, таасир, үйрөнүү, таалим, тарбия. Баа сабактагы үйрөнүүчүнүн, окуучунун иш-аракетинин көрсөткүчү. Экөөнүн ортосундагы байланыш сабак, иш-аракет, баа көрсөткүч десек да болот. Албетте, сабак менен баа абдан тыгыз байланышта, бирок кеп менен интонация сыяктуу ажырагыс деңгээлде эмес. Тактап айтканда, баасы жок сабак болушу мүмкүн эмес деген түшүнүк чындыкка дал келбейт. Чечүүчү В варианты. Мөмө жемиш жыт. Мөмө жемиш бул азыктын бир түрү. Жыт бул адамдын жыт билүү туюму аркылуу кабыл алынуучу түшүнүк. Же жөн эле жыт бул жыт. Мурдубуз аркылуу сезип туябыз. Мөмө жемиш менен кандай байланышы бар? Албетте, жыт мөмө жемиштин өзгөчө жана маанилүү боёгу, мүнөздөмөсү же ажырагыс бир бөлүгү. Анткени ар бир кептин өзүнө таандык интонациясы бар. Жана ошондой эле ар бир жемиштин өзүнө тиешелүү жыты бар. Интонация аркылуу айтылып жаткан кептин кубанычтуу же жөн жай экендигин айырмалаган сыяктуу, мөмө жемиштерди дагы көрбөй туруп эле жыты аркылуу же өрүк, же алма, же кожогат экендигин айырмалай алабыз. Ар бир кептин интонациясы болгон сымал ар бир мөмө жемиштин жыты бар. Демек, туура жооп В варианты. Мөмө жемиш жыт. Тапты, белек кылды. Варианттары: ойлоду, ойлоп тапты, күнөөлөдү, соттоду, эстеди, эске салды, түртүп жиберди, тартып алды. Ойлонууга 10 секунда. Дагы да болсо, биздин башкы каарман Асанды алалы. Асан өзүнө жаккан кол саатты өзү тапты. Тактап айтканда, иштеди, акча топтоду, акыры ошол саатты өзү алды.
өзү тапты. Демек, баарын өзү аткарды. Эми Асанга жаккан ошол кол саатты башка бир жакын адамы белек кылды, берди. Асан өзү эч нерсе жасабады. Биринчисинде да, экинчисинде да Асан ошол кол сааттын ээси болду. Бирок биринчисинде өзү аракет кылды, экинчисинде башкалар аракет кылды. Тапты өзү, белек кылды башкалар. Анда варианттарына кайрылабыз. Менимче жооп көп кыйнабай эле табылат. А. Ойлоп тапты. Мындай иш аракетти бир эле адам аткарып жатат. Б. Мында деле ошондой. Г. Түрдүп жиберди, тартып алды. Мында маани, карама каршылык жана иш аракеттин аткаруучусу бир гана тарап. В варианты эстеди, эске салды. Эстеди бул адамдын жеке өзүнүн аракети, ал эми эске салды башка бирөөлөрдүн демилгеси. Асан китебин унутуп сабакка жөнөдө эле Үсөн анын унуткандыгын эстетти, эсине салды, же эске салды. Туура жооп В. Кеме куруучу деңиз. Варианттар: геолог кыртыш, конструктор планер, дизайнер интерьер, журналист пресса. Кеме куруучу кеме кура турган кесипти алып жүргөн адам. Анын иш аракети кеме куруу болот. Деңиз жер шарынын суу каптаган бөлүгү. Байланыш. Кеме куруучунун кемелери деңизде сүзөт. Кеме куруучу кеме жасайт, а кемелери деңизде калкый сүзөт. Кеме куруучу менен деңизди кеме бириктирип турат. Геолог жердин кыртышын изилдеген адам. Жердин кыртышы геологдун изилдөө объектиси. Демек, геолог менен кыртыш түз байланышта. Конструктор ойлоп табуучу, куруучу. Ал учуучу аппараттарды курайт. Ошондой учуучу аппараттардын бири планер. Экөөнүн ортосунда түз байланыш бар. Эч кандай чынжыр жок. Бул варианттагы туура келбейт. Эгер берилишинде кеме куруучу кеме болсо, бул идеалдуу жооп болмок, бирок андай эмес. Дизайнер кооздукту, сулуулукту, ыңгайлуулукту көрө билген, баалай билген, төп келиштире билген адам. Ал эми интерьер имараттын, адам жашаган жайдын ички көрүнүшү. Мында дизайнер ошол интерьердин сулуулугун, көркөмдүүлүгүн, бири-бирине шайкеш келүүчүлүгүн түзгөн адам болот. Демек, түз байланыш. Акыркы вариант журналист пресса. Журналист маалымат менен иштейт, маалымат жазат, маалыматтарды кураштырат. Ал эми пресса бул басылмалар, газета, журналдар. Журналист менен прессанын ортосун маалымат бириктирет. Журналисттин маалыматтары прессада жарыяланат. Кеме куруучу кеме курайт, журналист маалымат жазат. Кеме деңизде сүзөт, маалымат прессада жарык көрөт. Краскаларды аралаштыруу картина, оруу чөмөлө, сугаруу бак, чийүү схема, баалоо упай. Краскаларды аралаштыруу, оруу, сугаруу, чийүү, баалоо — булардын бардыгы кыймылатооштор, окшош. Картина, чөмөлө, бак, схема, упай — бардыгы задатооштор, окшош. Кантип айырмалоо керек? Жогорудагыдай эле оңой айырмаланат. Бакты сугарабыз, схеманы чиебиз, упайды баалоодо пайдаланабыз. Ал эми чөмөлөнү орбойбуз, жыябыз. Чөмөлө бул жыйылган чөп. Картинаны дагы тартабыз. Краскаларды аралаштырбайбыз. Демек, болду, бардыгы оңой, бардыгы жеңил. Кийинки сабактарга чейин сак саламат болгула.